Миграциялык мунапыс 2018-жылдын 16 октябрынан 10 декабрына чейин уланат. Жекшемби күнү Кыргызстандын Россиядагы элчилигинде мигранттар менен эки өлкөнүн мамлекеттик органдарынын кызматкерлери чоң жыйын өткөрдү. Бул тууралуу элчиликтен кабарлашты. Чогулушка диаспора жетекчилери, кыргызстандык таксисттери, спорт клубдардын, авиакассалардын өкүлдөрү жана Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ички иштер министри жана миграция кызматтарынын өкүлдөрү катышты. Иш-чаранын негизги максаты Россия 16 октябрдан 10 декабрга чейин өткөрүп жаткан миграциялык мунапыс тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Өзгөчө көңүл Россиянын аймагына такси кызматын колдонуп, кирип-чыгып жүргөн кыргызстандыктардын коопсуздугунда бурулду. Тагыраагы такси айдоочуларынын өкүлү унааларды техникалык кароодон, малынды өткөрүү жана жол эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырмасы коюлду. Ошондой эле кыргызстандыктар иштеткен кафе, ресторандарга кирип миграциялык мунапыс боюнча маалымат берүү сунушу каралды. Миграциялык мунапыс 2018-жылдын 16 октябрынан 10 декабрына чейин уланат. Ал Россиянын аймагында миграциялык мыйзамдарды бузган кыргызстандыктар үчүн каралган. Аталган өлкөдө мыйзамсыз жашап, иштеп жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандары бул аралыкта эч кандай тоскоолдуксуз жана жазасыз Россиянын аймагынан чыгууга жана каалаган мезгилинде кайрадан кирип, өз миграциялык тарыхын таза баштоого укуктуу. Мындай жол менен алар кара тизмеден чыгарылат. Булак Спутник KG.